ары пендемин дебеңиздер. Сиздер көккө айландыңыздар. Көк деген көктөгү күчтөр. Эми табиатты жашылга айлантыңыздар. Мына мен кышты жойдум. Мен жойдум. Асмандагы Кудай эмес, жойсо жоюп койбойт билен да. Эмнеге дегенде чоң аалам ал энергия менин көкүрөгүмө кирип алган. Мен айттымбы, жоюлат. Мен дүйнөгө шарт окудумбу, Кытай пут болот деп. Азыр ушунча курап атат го, көз салып тургула. Пут болот. Кыргыз көк болот. Тагдыр буйруйт да. Жер жашоодо бирөөлөр тескеш керек да. Мына асмандан эчтекең тапкан жоксуңбу? Аллаңан суранып, жана башкаңан кылып. Анан журтка келет, улуу журтка. Улуу журт Олия катары, улуу адам катары батасын берип, шартын окуп, эскичилигиңен чык деп, анан бириктирет. Бул жерде так берилет. Табиат жер адамын, улуттарды кыргызга багындыруучу теңир буйруган көсө. Жан дүйнөлөрүн ойготуучу, жазалоочу сабоо. Мына биз табиат аркылуу гана башкарып коебуз. Доллардын да кереги жок. Табиат эмне? Аба. Аба эмне? Воздух, духов возит. Мазареси. Көзгө көрүнбөгөн күчтөр аркылуу гана башкарып коебуз. Мына жаңы доордо Кудай десең ал бир кинедей эле бир нерсе иштейт дейт. Адамдын ушундай жаңы доордо асмандан күткөн, ааламдан күткөн сыйкыр энергиянын баары эле өзүңдө бар экенин бир гана оор нерсе пендечилик эски психологияга чык дагы жаңы психология. Мен жаратуучу экенмин. Мен улуу экенмин. Мен аалам экенмин. Мен ошол кызматымды аткарышым керек деп калыптанып аткарсаң, анан ошол орунга отура аласың. Бир гана суроо калды. Бир маселе, ага эмгек керек. Илим, ишеним, башка жол жок. Өткөн